Ден соолук туризми адамдын саламаттыгына керектүү муктаждыктарды канааттандырууда чоң роль ойнойт. Ааламдашкан доордун агымында дүйнө өлкөлөрү алакаларды күчөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуусу пайдалуу болуп турган чак. Андыктан бул максатта Түркия Республикасы алгачкылардан болуп Борбор Азия мамлекеттерине ири иш-чараларды өткөрүүнү баштады. Özellikle şu anda tüm dünyada Учурда дүйнө жүзүндө эң маанилүү тема бул ден соолук туризми. Буга байланыштуу түрдүү форматтагы иш-чараларыбыз болот. Медикал эстетикалык секторго байланыштуу көргөзмө уюштурулат. Кыргызстан үчүн эң маанилүү болгон ары өнүмдөрү апитерапия тармагында конгресс өтөт. Эл аралык биология конгресси да болот. Ошондой эле 3 күндүк сертификаттуу курс өткөрүлөт. bir kongre ve fuarımız olacak. Ушул жылдын 23-нөн 26 апрелине чейин Бишкекте эл аралык симпозиумдар өткөрүлөт. Анда түрк тилдүү мамлекеттер Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусунда Түрксой уюмунун координациялыгында медиа тармагына атайын панель да уюштурулмакчы. Буга байланыштуу Түрк дүйнөсүнүн журналисттер федерациясынын демилгеси менен Түркиядан атайын делегация медиа, ден соолук, туризм жана инвестиция багытындагы кызматташтыкты талкуулоо максатында Кыргызстанга келген. Жылуу маанайда жолугушуу болуп, ошо алдыдагы апрель айындагы алардын иш-чарасына биз журналисттер союзу толугу менен кызматташууга даяр экенибизди билдирдик. Себеби дегенде бул коомдун саламаттыгы жалпы эле биз журналист эмес, бардык жактарга, тараптарга керек. Ошондой эле бул бизге, ошол журналисттерге Кыргызстандын медиа тармагына алардын ошо Түркиядан ишкерлердин келиши менен, мындай айтканда, жарнамадан түшкөн каражаттар да келип атат. Бул менимче эки тарапка тең пайдалуу, жемиштүү болот деп ойлойм. Ден соолук туризми боюнча чоң жарманка өткөрүлөт. Дүйнөнүн 60ка жакын өлкөсүнөн 500дөн ашык тармактык адистер, илимпоз окумуштуулар келишет. Бул иш-чаралардан соң өлкөгө инвестициялар келиши да күтүлүүдө. Саламаттыкты сактоо, эстетикалык тармактарда иштер аткарылат. Türkiye'de Edirne ve Türkiye'nin medikal estetikалық өнімдері бойынша дермохимия өнімдерінде да дермокосметикалық каражаттарды да чыгарабыз. Азербайжанда биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Насип болсо бул жакта да ачсак дейбиз. Түркиядагы тажрыйбабызды Кыргызстанга да бөлүшсөк деп жатабыз. Инвестиция салууда термал борбор, оорукана жана соода борбор ачуу долбоорлор планыбызда бар. Термал бөлүмү боюнча борборго жакын ысгат аймагын сунуштап жатышат. Учурда ал жакта жер издештирүүдөбүз. Табылгандан соң долбоорубуз ортого чыгып иштерибизди баштайбыз. temsilcilerimizi, bayimizi açmak için burada bulunuyoruz. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эл аралык долбоорлорду таанытуудагы ролу орду абдан маанилүү. Андыктан инвестициялык ишенимди бекемдөө, Кыргызстанды ден соолук туризминин борбору катары көрсөтүү маселелери натыйжалуу аткарылышы зарыл. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек.